Майлардын баардыгы зыян деп жатышат. Анда кандай майларды колдонуш керекпиз деп сураган мекендештер аябай көп бизде. Келиңиздер, мен силерге кененирээк айтып берейин. Видеону аягына чейин көрүп коюңуздар. Негизи адамдын организминдеги эң күчтүү фильтр бул боор. Канды да тазалап турган фильтр бул боорубуз. Бирок ошол боордун биринчи душманы, боорду талкалап жаткан нерсе бар. Бул алардын бири биз 30 жылдан бери билип билбестен колдонуп келе жаткан, сапаты төмөн болгон арзан подсолнечное масло. Мындайча айтканда күн карама майы, соевый майлар, кукурузный майлар, пальмовый майлар бар. Ошолар биздин организмди талкалап жатат. Неге десеңиздер, буларга гексан кошот. Эми жалпак тил менен айтканда бул бензинди обработкаланган заттардын баардыгы кошулуп, ошолордун күчү менен жасалган майлар. Ошол себептен бизде жүрөк оорулар көбөйдү, сахар, онкология оорулары, кан тамыр оорулары, ракка чейин алып барып жатат да. Ушунун баардыгы ушул майлардан. Бул бир күндө болуп кетпейт, бирок көп жылдар колдонгондо өзүнүн кесепетин акырындык менен берип жатат. Кандай майды колдоносуз деп сураган болсоңуздар, туугандар, кымбатыраак болсо дагы оливка майын колдонуңуздар, сары майды колдонуңуздар, ич май, тоң майды колдонуңуздар. Өндүрүүчү катары айтып кетейин, биздин Айсуу Софлор майыбызды дагы колдонсоңуздар болот. Анткени биздин Софлор май табигый, таза, эч кандай химия кошулбайт. Андан тышкары авокадо майын колдонсоңуздар болот. Мына туугандар, сиздерге баардык пайдалуу, ден соолукка пайдалуу болгон жакшы майлардын баардыгын, сапаттуу майларды айтып бердим. Ушул майларды колдонуңуздар. Ден соолук үчүн акча аябаңыздар, туугандар. Таза майлар менен ден соолукка кам көрүңүздөр. Баардык суроолорду биздин WhatsAppка жазсаңыздар болот. Эгерде видео пайдалуу болгон болсо, баардык мекендештер менен бөлүшүп коюңуздар.